иши көңгөйгө курап өзүнүн баягы функциясын аткара албай, ошон үчүн жыгылып атканы ушундан да. 3-4 күн мурун интернетке карагайлар Ак Суу районундагы Алтын Арашан тилкесиндеги кыйылып жаткандыгы чыккан. Учурда бул маалыматтын чын-бышыгын атайын топ текшерип, иликтөөгө алууда. Кыйыл жүргүзөрдө ошол баарын проектини карап, улуксааталарда биздин Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясында ГАН атындагы токойлорду изилдөө илимий өндүрүш борбору бар. Ошол жакка кат жазып, ошол кат менен кайрылып, аяктан акт обследование түзүлгөн 2022 жылдын 10 февралында. Ошонун негизинде мына заключение беришкен. Токойчулуктун 2-кыдырма участкасында 74 куб атайын уруксаат кагаздарынын негизинде кыйылган. 24 кубу жарамдуу деп эсептелинип, калганы отундук болмок. Азыркы учурда уруксаат кагазы келди. Эми элдерге өзүн жарандарга биз ушу накладной негизинде жазып беребиз. Анан четинен тазалайбыз. Биякта өзүңөр көргөндөй бүт баары шамалдан чыккан да, шамалдан. Тянь-Шань карагайларынын ичинен бирөөсү суу болгон, 3-өө шамалдан кулаган, бирок жарамдуу 6 даананын кыйылуусуна уруксат берилген эмес. Жеринен текшерүү жүргүздү. 6 даана мыйзамсыз кыйылган карагай аныкталды. Анын ичинен өсүмдүк токтогон кургак 2 даана Тянь-Шань карагайы, диаметрлери 24-31 см, анан суу 1 даана Тянь-Шань карагай 41 см турган, анан шамалдан кулаган 3 даана карагай кыйылып кеткен. Эми мындайда жанагы шамалдан кулап жыгылып жаткан карагайларга да номери басылып, анан уруксаат берилип, анан ошону дагы мындайда ошону мамлекетке киргизиш үчүн ошол номери басылып, анан ошону кыйыш керек. Дагы канча жерде бар ушундай? Ушул жер өйдөрөк барбы дагы? Ак Суу токойчулугуна 21 000 гектардан ашык аянт бар. 7 000ден ашын токой баскан аянт. Адистердин айтымында токойдун санитардык абалын сактоо максатында өспөй эскирип куурап калган карагайларды изилдеп, аны кыйып туруу зарылчылыгы бар. Болбосо карагай арасында дагы өсүмдүк зыянкечтери жүрүп, жаратылышка өзүнүн кедергисин тийгизет. Жазгүл Сатаева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.